Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Мага атеним колдоо көрсөтүп жатканда, менин умтулуум мага бетер күчөйт. Мага мотивация берип турушат. Атенем мени колдоп жаткан учурда ак сүтүн актасам экен деп ойлоном. Улам атенеме болгон сезимдерим күчөйт. Ата-эне бала тарбиялоодо адеп ахлакты үйрөтүү менен ага өз оюн эркин айтуу үчүн лидерлик сапатты дагы өнүктүрүүсү эң маанилүү. Себеби ал эч нерседен тартынбай өзүнө жаккан нерсени тандоосун эркин айтып, өз каалоосун ишке ашырат. Дал ушул сыяктуу сапаттарды өз балдарында калыптандырган Казан Койган айылынын тургуну Кубанычбек Бабаев балага туура тандоо укугун берүү бала тарбиялоодогу эң маанилүү кадам экенин баса белгилейт. Ар кимиси өзүнүн укугуна ээ болуш керек да. Үй бүлөдө эч кандай кысынуу, тартынуу жана оюн кенен өзүнүн каалагандай, өзүнүн каалоосун четке айтууга укуктуу да. Эч кандай балага кысым болбош керек. Себеп дегенде баланын жөндөмүн ата-эне байкоордо мурда дагы анын ички каалоосу да күчтүү болот да. Бала өзү эмнеге кызыкканын, эмнеге жөндөмдүү, эмнени кыла алат жана эмнени кылгысы келет, муну да оюнууга болуш керек да. Көбүнчө ата-энелер ушул бир нерсе кылам десе, мисалы тиги кружокко катышкым келип атат, же компьютер үйрөнгүм келип атат, же бир инструмент чечким келип атат, же мага бул спорт жагат деген иңсөө баланы бул өзүн шыктандырып, шыгына шык кошуп, кайсы нерсеге кызыкса, кайсы өнөргө кызыкса, ошонун өзүнүн сураган нерсесин алып шыктандырса, ошол бала мен ата-энем ушуга кызыкканымда да түрткү болуп атат деп, ошол өзүнүн өнөрүн тартуулап бир жеңишке жетишет да. Ошон үчүн артыкчылыгы ушул. Бала тарбиялоодо ата-эне балдардын баарына бирдей мамиле кылуусу абзел. Балдардын бири-бирине болгон сый мамилени ата-эне калыптандырат. Башкача айтканда, аларга кылган бирдей мамиле аркылуу балдардын ортосунда ынтымакты бекемдейт. Ата-эне үйдөгү балдардын баарына бирдей мамиле кылыш керек да. Же мисалы көп балалуу үй бүлөлөр бар, жалаң кыздар бир эркек болгон үй бүлө бар, же бир кыз көп эркек, бир кыз же бир эркек, же бир эркек көп кыз болгондор бар да. Ошондой үйдүн ичинде көбүнчө эне аталар өздөрү байкабайт, балдардын укугун ачык одоно бузуп деп элешет да. Себеп дегенде балдардын баары 5 бала болсо да 5 башка мамиледе, 5 башка мүнөздө, 5 башка жөндөмдө төрөлөт да. Ошол бешөөнүн бирөөсү тың болсо эле ата-эне ошого эле басым жасап, ошону эле көтөрмөлөп, ошого эле болушуп, ушундай мамиле кылышат да бир эле баланы карап. Натыйжада ошол бир балага болгон бир тууган балдардын ичинен дагы ичкүйдүүлүк, көрө албастык, ызалык пайда болот да. Ошол үйүндөгү бир тууганынан болгон ишенимди эне атасы ага бербегенинен бала дагы эне атага болгон дагы, башка балдарга болгон дагы, өзү мисалы окуган окуусуна дагы ошол терс таасирин тийгизет да. Себеп дегенде атам эмне үчүн мени ушул эле баланы карай берет, эмне үчүн буга алып берген нерсени мага алып бербейт, эмне үчүн бул эле мындай кылат деп, мындай ушундай балада ызалык болот да. Ата-эне баланын өзүнө болгон ишенимин арттырууда, анын кыялындагы максатты ишке ашырууга көмөк көрсөтүшү керек деп эсептейт Казан Койган айылынын тургуну Айнура Сыдыкова. Баланын кыялын орундата билген бул ата-эне да. Ошондо баланын ишеними чоң болуп, бул кыялынын аткарылышы баланын чоң жеңиши болот деп эсептейм. Жеңиштин аркасында чоң стимул бар. Өзүн жоопкерчиликтүү сезет, башкача болуп башташат. Ата-эне балдарын колдоп турса, өзүнө болгон ишеничи аябай чоң болот. Кыялдарга жетсек болот турбайбы деп улам барган сайын каалоосу күчөп, жашоого болгон дагы көз карашы өзгөрөт деп эсептейм да. Бала тарбиялоо ата-эненин эң жоопкерчиликтүү кадамы. Ата-эне балага туура багыт берүү менен анын коомдо инсан болуп калыптануусуна чоң өбөлгө түзөт. Ар бир баланын укугун, милдеттерин бирдей карап, бирдей мамиле кылуу менен алардын ортосунда ынтымакты бекемдейт. Уктурууну даярдаган Акылай Алмазбекова.